Assalamu alaikum. Жашоо бул эңсөө жана күрөш. Биз эңсеген нерселерибизге жетиш үчүн күрөшүп жашайбыз. Жана бул күрөштө бизге жардам бере турган эң негизги нерсе бекем ден соолук. Ансыз биз көп нерсеге жете да албайбыз, жеткен тагдырда деле анын кубанычын сезе албай калабыз. Андыктан бекем ден соолукту түзүү биздин эң алга сүрө турган аракеттерибиздин бири болушу керек. Бекем ден соолукту камсыздай турган 4 факторду сиздерге айтып бермекчимин. Сөзсүз түрдө аларга көңүл буруңуздар. Биринчи кезекте жакшы маанайда болушубуз керек. Эгер дайыма тынчсызданууда жүрө турган болсок, бекем ден соолукту куруу мүмкүн эмес. Жада калса өтө начар оорулар менен ооруйбуз. Анан дагы эгер тынчсызданууда жүрө турган болсок, бир көйгөйүбүз дагы чечилип калбайт. Эч ким тынчсыздануу менен өзүнүн маселесин чече албайт. Анын ордуна аракет кылган жакшыраак, кичинекей болсо дагы. Экинчи фактор бул туура тамактануу. Туура тамактануу дегенде эмнени эсепке алыш керек? Мисалы, оозуңузга салып аткан нерсени, азыкты ал ден соолукка кандай таасир этип атат? Оң таасир этип атабы, терс таасир этип атабы? Терс таасир этип аткан болсо, оозго жеткирбей эле таштап салган жакшы. Оң таасир этчү нерсе болсо, ал жагымсыз болсо дагы жеген жакшы. Туура тамактануу ушул. Анан өлчөмү бир аз азыраак болгону жакшы. Эгер меле сиз өтө оор иш кылбасаңыз, себеби физически катуураак иштеген адамдар көбүрөөк жей бергени жакшы. Энергияга болгон муктаждык аларда көбүрөөк болот. Үчүнчү маанилүү фактор бул кыймыл аракет. Биз ойгонгондон баштап уктаганга чейин сөзсүз түрдө дайыма кыймылда болушубуз керек. Бирок бул нерсенин ичинде көп нерсе жатат. Мен мындайча түшүндүрөйүн. Эгерде көп убакыт отуруп калганыңызды сезген болсоңуз, туруп кыймылдаңыз. Эгер көп убакыт жатып калган болсоңуз дагы туруңуз. Эгер көп убакыт туруп калган болсоңуз, абалды өзгөрүп отуруш керек. Дайыма бир абалды экинчи абалга алмаштырып турган дагы бул кыймыл аракетти көбөйтүүнүн бир түрүнө кирет. Сөзсүз түрдө диний тарбия көнүгүүлөрү менен алектенип туруу керек. 5 мүнөт болсо дагы күнүнө. Кантип эле 5 мүнөт табылбасын. Андан кийинки маанилүү фактор бул суу. Суусуз жашоо жок. Бирок анын дагы нормасы бар. Эйнштейндин акылмандыгы ал салыштырмалуулук законун түзгөнүндө. Ага ылайык бардык нерсе салыштырмалуу, абсолюттуу чындыкты табыш кыйын. Эми суу ичүүдө кандай сунуштар болушу мүмкүн? Биринчи кезекте ичүүгө жарандуу эки гана нерсе бар экендигин эстетким келет. Бул таза суу жана чай. Калган бардык ичимдиктер, ширин суулар, спирт ичимдиктери, энергетиктер, анан газдалган суулар баары зыяндуу. Аларды ичүү мүмкүн эмес. Бир гана биздин улуттук суусундуктарыбыз зыянсыз, аларды дагы өтө көп ичүү жакшы эмес. Ичип турсаңыздар болот, бирок суусундукту кандыруу үчүн таза суудан ичкен жакшы. Чайды дагы азыраак ичсеңиздер сонун болот. Анан сууну кантип ичүү керек? Качан ичүү керек деген суроого биринчи жооп берели. Сууну биринчи ооз кургаган болсо, анан суусаган болсоңуздар ичүү керек. Калган учурда ичүү таптакыр сунушталбайт. Анан эртең менен ойгонгондо жарым стакан ичип койсоңуздар ашыкчалык кылбайт. Бул аркылуу сиздер ашказан ичегилерди тазалаган болосуздар. Жалпысынан ушул 4 сунуш жана ушуларга маани берип, сөзсүз түрдө аткарчу болсоңуздар, аткарууга негизи көп деле убакыт кетпейт, көп деле энергия кетпейт. Болгону бир аз ой жүгүртүү жана ден соолукка болгон бир аз көңүл буруу. Ушул нерсени жашооңузга киргизип коюу аркылуу бекем ден соолукка жетишесиз. Бекем ден соолукка жетүү аркылуу эңсөлөрүңүзгө жакшыраак аракет кыла аласыз. Эңсөлөрүңүзгө жеткенден кийин дагы анын жагымдуулугун сезип, бактылуу дагы болосуз.